келет, анан кийин бай болуп калат. Окружениялардын бардыгы бир тиыны жок. Кийин карасаңар эми коррупцияны ошо тегерегинен баштайт да. Анан кийин эле бардыгы вот жанагы айтып атпайбы ГКМБ. Мен бир жолу интервьюда айттым эле. МВДнын балдары обедке барбай, пирожкилерин алып алып туруп, чай менен ичип отурушат деп. МВДда. А ГКМБнын балдары карасаң фитнес залдарда, жана джиптер менен имип жүрөт. Анткени алар кустуризацияга илешип алды да. Бүт бай. Эми азыр соцсеттерде айтып атат. Лизундан мынча акча табылды үйүнөн, тигиден мынча акча табылды, миллион табылды деп. Вот кеп, бирок мен билбейм, азыр айтканга болбойт анын бардыгы. Бирок соцсетте ошонун бардыгы жүрөт. Бул не деген сөз? Анткени башынан эле буну эч ким эметкен эмес. Тең салмактуулук болуш керек. Парламент өз ишин кылыш керек. Өкмөт өз ишин. Аткаруу бийлиги өз ишин кылыш керек. Аткаруу ичинде жанагы руководитель администрация эме. Касым Алиевди бир жолу көрдүңөрбү? Вертолет менен же самолет менен бир жак учуп барганын. Анткени бирөө менен президент учат, бирөө менен Ташиев учат. Эми Ташиев жок, азыр ошко тиги Ташиевдин вертолету менен учуп калды. Баш кеп ушуда да иштетпейт да. Ошон үчүн жанагы швейцарский сааттай болуп бүт эмелердин баары иштешкен. Анан стабилдүүлүк боюнча. Не себептен ушундай талкуулар болуш керек, ушундай эмелер болуш керек, МПлор болуш керек, демократия күчтөр болуш керек. Ошондо гана стабилдүүлүк болот. Понимаешь? А просто эле кошулмачылардын баары, "О, шеф, сен кыйын десең, бир күнү эметип кетет да. Ошо тарыхтан эмени алыш керек. Анан кадр назначениясы. Бүт бардык свой-чужой. Бул кандай жардам берет мага деп. Не себептен бирөөсү дагы жанагы Ташиев ушундай эмеге жетип атканда президенттен дозун сакташ керек эле да башынан. Чакырып алып туруш керек болчу. Дозум, сен давай бир жериңди тый, болбосо мен сени жумуштан алып салам, сен уже аша чабып кеттиң деп. Ушуну жана сотканы Кочкорго алып туруп сотканы ырытканда, допустим, ошондо чакырыш керек болчу. Сен эмне деп атасың уже? Анын балдары бар. Аялдары, туугандары, сен ошо жаш баланы соткасын ыргытып, иди сюда деп. Это уже симптом. Вот ошондой, болуп турбаш керек. Биз баары ушул жерде турганын баары за стабильностьбиз. Шайлоо жылы жакшы өтсүн. Анан кимдин рейтинги чоң болсо, элдин ошо жеңет деп президент айтпадыбы? Ошого давайте. Жеңете берели. Бирок ачуу чындык айтып турбасак болбойт. Биз мына ушул жерде канча ачуу чындыкты айттык. Анан булар болсо, уктуңбу десе, жок мен азаттыкты карабайм, укпайм деп коет. Угушуң керек. Понимаешь? Карайм.